Барпалыкулов көчөсүнүн жээгинен иштеп турган дүкөнү менен ушул үй сатылат туугандар. Жакшы жер мынакей чоң жолдун жээги. Бул дүкөндү калсаңыздар, бул жагында бош жер бар экен. Ал жерге дагы бир помещение салып, бир ишкерлик кылганга өтө ыңгайлуу жер туугандар. Төрүндө жашаганыңыздарга үйү дагы бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Ак Өргө, Барпалыкулов 110 даректе жайгашкан. Мынакей бул үйдүн көчө тарабы. Жалпысынан жердин аянты туугандар 6 соток, фактически кызыл кетет 3,5 соток экен. Эң эле түндүк чегара бул жерден, түштүк чегара бул магазин бүткөн жерден. Көчө тараптан дүкөнгө клиенттер келсе, мынакей машинесин парковка кылганга дагы бош жери бар туугандар. Чоң жолдун жеги дүкөндө эле туугандар машиналар кирип чыгып, жакшы эле судап отурган, иштеп турган дүкөнү бар. Андан ары бир аз жүрсөңүздөр, бул жагы Гагарин көчөсү, өйдөрөгү Ахунбаева көчөсү болуп калат. Так. Дүкөн аталышы Ак Өргө дүкөнү экен туугандар. Мынакей бул тарабынан негизи кирүүчү эшиги. Сиздерге дүкөндүн ички тарабын көргөзөйүн. Туугандар, бул негизи кирүүчү эшик. Дүкөн жалпысынан туугандар 12ге 6 экен узун туурасы. Бул жакта кассадагы жай саткан кишинин холодильниктер, болдору кафель туугандар, продуктунун баары, бул жакта да керектүү үй буюмдардын баары бар экен. Иштеп турган мына ушундай чоң дүкөн. Дүкөндүн бул жакта мондай склады, погреб да бар туугандар. Сиздер үй тараптан дагы, сырткы тараптан дагы кирип чыга аласыздар. Природный газ, центральный канализация, электр энергиясы, суусу бар экен. Дарбаздан киргенде мондай бош жери, кенен эле көп эле машина койсоңуздар болгудай көрүнөт. Спринтер, портерлер деле кенен эле баткыдай көрүнөт туугандар. Бул тарап бурус жаткан менен жасалган. Бул жакта дагы бош жер, азыркыча жер жемиш бар экен туугандар. Бирок бул жагына деле ушул дүкөн сыяктуу, даже дүкөндөн чоңураак бир помещение салсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Сырткы ажаткана, бул жакта мансард түбүндөгү чоң үй. Узун туурасы 12ге 9 экен туугандар. Мынакей сырткы тарап, мынакей көрсөңүздөр текстура менен жасалган. Алды тарабы чоң навес. Бул тарапка деле машина алып койсоңуздар болгудай көрүнөт. Бул жагында бактары жана бул тарабында дагы временка, склад, отункана, тапчан, ушундай кошумча курулуштар дагы бар. Сиздерге азыр биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшик. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетебиз. Оң тарапта кухня, кухонный мебелдер, раковина отуруу чыгарылган. Бул жактан пластик терезе. Отопление, паровое отопление туугандар. Бул жакта газовый котел жана көмүр менен жылган котел үйдү жылытат. Бул жагында ажаткана, душ, раковина орнотулуп сууга чыгарылган туугандар бул тарабынан. Бери карай киребиз. Холл, мансардга чыгып кеткен тепкич. Мансард чоң бир залдан турат экен туугандар. Чыгыш тараптан терезе. Бул жагында бир бөлмө. Бул бөлмөдөн дагы бир спальня бөлмөгө өтүп кете алабыз. Мынакей дагы бир спальня бөлмөгө өтүп кете алабыз. Так. Бул жагында болсо зал жайгашкан туугандар. Мынакей бул залдын көрүнүшү. Мен карай салуучунун короосундамын туугандар. Мынакей бул жакта чоң контейнер склад, тапчаны. Ар жактан да кирип чыккан калиткасы бар экен. Бул жакта времянка туугандар. Чыгыштан терезелер, пластик терезелер. Времянка менен үйдүн ортосуна киргенге мондай коридор. Үйдүн батыш тараптан көрүнүшү жана бул жакта мондай чоң отунканасы. Чегаралар ушундай бийик заборлор менен тосулган туугандар. Документтер боюнча айттык, кызыл китеп, техпаспорт, бардык документтери бар экен. Баасы болсо бул үйдүн $140 миң сыйлап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номери 0556 63 43 43. 0556 63 43 43 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.